Дайырбек Казакбаев. Доктордун ууланышы. Аңгеме. Эмне болуптур я? Кубат ууланып өлүптүр дейт. Доктор ууланган эмиш. Бирөө колду уулантырбы, же өзүбү? Ал уктаган кезде үйүнө уу чачып, эшик терезени жылчыксыз жаап таштаптыр. Жанагы Каным деген сестра келин бар эмес беле? Ошол колду дешет. Кап, эмне болор экен? Жакшы доктор эле да, баягыда мени сокур ичегимди союп сонун айыктырган. Ичегиң эмес. Эми аман эле калса десең. Акыры мына, элда, машинада короо алдында. Тез жардамчы врачтар короого кирип келишти. Ары карай жабылган каалганын бери карай качан ачылары абдан создукту. Мына, бир кезде гана каалга акырын ачылып, замбил көтөргөндөр. Доктордун мурду коркоюп, жүзү кара күрөң тарта түшкөн. Эл силкинди. Бирде туурага, бирде артка теминишип, доктордун абалы кандай экенин билип калыш үчүн ар бири моюнун созуп карап жатты. Бирок доктор сүзүлүп гана кыймылсыз. Аны тез жардам эл көзүнөн жашырды да чымылдаган боюнча жүрүп кетти. Машинанын жөнөшү элди кайрадан дуу көтөрдү. Бул жолку дуунун себеби элдин ортосунда курчалып калган жанагы ататалган Каным деген келин болду. Келин врачтар менен замбилди тутамдашып чыккан. Жанараак эл көңүлдөрү доктор калаксып келинди байкашпаса керек. Түйүлгөн муштумдар, кычыраган тиштер, келин коркконунан титиреди. Акшыйган көздөр, сурданган жүздөр жакындагандан жакындап, келин шакейк ортосунда туюкталгандай. Деми тарып, айласы түгөнгөнүнөн бет арчысы менен жүзүн басты, эчкирип ыйлап жиберди. Келиндин артында доктордун кичүү баласы Марат турат. Андан улусу Бектен үйдө жок болуучу. Болсо бар чатакты ошо баштамагы тургандардын көбүнө белгилүү эле. Ага эскирип 12 кадам койгон, мунусу 7-де. Өмүрдөн өлүмдү ажырата билбей, али бала эле бойдон экени былтыр апасы каза тапканда билинген. Ыйламак тургай ойноп кеткен. Бул келин ошондон бери анда-санда келип, үй оокаттарына каралашып жүргөн. Доктордун кол алдындагы кызматчысы экени тургандарга маалым. Бала күтүлбөгөн жерден баш көтөрдү. Мурдун жеңи менен сүртүп, келинди жеп жиберчүдөй кажана сурданышкан адамдарга көзүнүн чаарын чыгарып бир сейра карап алды. Анан илгери көздөй бир кадам аттады. Үңүлдөп бетин баскан Канымдын жанына токтоду. Эл баланын эмне кылып жиберерине көздөрү жетишпей, вулкандын атылышын күткөндөй катып калышты. Бала дагы бир курдай элди тегерете карады. Анын көзүнөн окуяны ажырата түшүнбөй, башы маң болгондуктун тунарыгы коюуланууда. Анан ал келинди капталга түрттү. Эже, тур ойдо. Келин кебелбей сөздү укпай калган сыяктанды. Тур эже, жооп болбоду. Тур дейм десе, жооп ала албаган бала долуланып, туш келди келинди чапкылай баштады. Эл аны тыбырчылатып көтөрүп кетишти. Бала бакырып эжелей берди. Эжеден айлансын ошо эже болбой калсын, жерге кирсин ошол, ыйлап айланайын деп сооротушту. Бирок бала сооротконго көнбөй, эжелеп айкырыгы ого бетер күчөдү. Көтөргөн адамды чапкылап, бутун тыбырчылатып, эжеме барам, аны силер урасыңар эже деп айгайлай берди. Эмне кылуу керек эле? Баланы кайрадан эжесинин жанына алып келишти. Эл арасынан бир акылман адам минтип калды. Келинди тургузгулачы, эмне болгонун айтып берсин. Бул адамдарга жага түшүп, ошол эле заматта турган элден 2 киши бөлүнүп чыгып, келинди колтугунан көтөрүштү. Келиндин бети көнөктөй болуп шишиген, аккан жаштан көздөрү мөлтүрөйт, денеси салмактанып жерге өбөктөйт. Колтуктаган кишинин бирөө аны ээкке какты. Жаш айыпты жуубайт, көзүңдү ач. уу бергениң чын беле, айткын. Келин ээкке жеген каккыдан эсин жейди, бирок унчук албай эрдин гана кан жалата тиштеди. Сурап жатабыз, айыбың эмнеде? Деп жанагы киши сүрдүү карады. Билбейм, келин дагы эмне дээрин билбей мукактанып калды. Анан кайраттанып туруп минтти. Менин дары бергеним чын, бирок ал уубу же уу эмеспи билбейм. Келиндин аңгемеси. Бүгүн доктордун үйүнө атайын кеч жөнөдүм. Күндө түштө ар дайым тамак камдап койчумун. Бүгүнкү жоругум докторду таң калтпас бекен деп ойлодум. Эгер таң калса, анда бетер жакшы. Эмне болду эле ага деп оюналар, күлүмсүрөп бараттым. Доктор мен тууралуу ойлонсо, мен бактылуу болор элем. Мен ага жаккым келген. Орой айтканда эри кылып алсам деп эңсегем. Бул сезим менде аны үйүнө барып каралашып жүргөндөн кийин ойгонду. Мен ошол күндөрү башымды жоготтум. Күндүр түндүр кыялымда жыргап, аны менен бирге жатып, бирге уктайм. Жакшы нерсемдин баары жогун ага арнагым келчү. Бул мендеги жаңы, таттуу сезим эле. Мурунку күйөөмө чыгарда да мындай болгон эмесмин. Өз үйүмө баргым келбейт. Доктордун үйүнөн кетким келбейт. Кыз кезимде эмне үчүн жолукпадым экен деп ойлоп жүрдүм.
Ал түгүл менден мурун таап кеткен зайыбына ичим тарычу. Экөөнүн бирге түшкөн сүрөтүн дубал бетинен алдан эче алуу айрыгым же зайыбын бөлөк кесип таштагым келди. Бирок антүүгө колум кыскалык кылды. Доктор болсо мага назар салмак түгүл көрбөгөн сыяктанды. Түрлөнтүп бал татырлыктай тамактар жасаганымда көңүлүм бурбады. Ошондо кыйкым издедим. Тузун аз татыткым, жагараманча кор кылууну ойлодум. Бирок Далян Телбай бир телтейген немего жадегенде тамакты тыңдап жасай албайт дебейби деп корктум. Кээде ырас рахмат айтчу же акча берген учуру болду. Акча адамды алыстатат экен. Көзүнө карай албай жалтактап калдым. Мындан кийин келбейин. Кызматымдан эле жолугуп турсам татырлык болор деп чечтим. Кызматта ороюраак, рахматсыз. Атүгүл ишине кызып кетип, бир нерселерди өтүнгөндө кээде сен тигини деп сенге өтүп да кетүүчү. Бирок буга да түтпөдүм. Боорум ооруду. Үйүндө жаш балдары да бар эле. Аларга тамак жасап бериш, кийим-кечек, кир когуна көз болуш керек эле. Көп өтпөй башыма балдарын үйүр алдырсам, балким жагаармын деген ой келди. Чын эле балдарына үйрүлүп түшкөнүн, эркелетип мойнуна мингизип ойноторун, деге алар апасын эстеп, кусаланбасын дегендей аракетке ал үчүн колуна бар аракетим баарын жасоого даяр экендигин байкадым. Балдары мага бат эле үйүр алышып кетишти. Доктор болсо Алиге көрбөдү. Баары бир жакпайм. Мен кимге керек элем деп ойлой баштадым. Бирок айтып айтпай, анын жесилдиги, Алиге чейин эч кимге сөз катпагандыгы, өзүмдүн да жесирлигим көңүлүмдү көтөрдү. Аракетим көк мелтейликке айланды. Балдары эжедешет. Напсимин бузуп далай жолу кичүүсүн оюнчундан апа деп чакырсаң мени деп алдадым. Бала байкаса албай атаган учуру да болду. Алан сайын эңсейм. Эртерээк эле көчүп келип, тынч турмушту баштасак деп кыялданам. Далай жолу ыңгайын таап, мээримдүү жылмайып бет алдында турдум. Бирок ал такыр эле көрбөдү. Анан бүгүн атайын кечиктим. Бүгүн же ары, же бери болом. Чынданып туруп айтып көрсөмбү, эмнедер эле деп ойлоп келаттым. Үйүнө жетер ченден улуу баласы Бектенге жолуктум. Окууга баратыптыр. Тайралаңдап секирип, анын жүрүшү эле ошондой. Атам үйдө эжеке, уктаганы жатты, эс алсын деди. Нан бар үйдө деп сурадым. Нан бар, чай жок. Анан чай үчүн дүкөнгө кайрылып, жарым саатча кармалып барсам, ал да эле керебетте уктап жатыптыр. Чай кайнаттым. Атүгүл картошка кууруга да жетиштим. Дале ойгонбоду. Сууп калат, жумушуна барарда убак жетти. Акырын ойгон Кубат деп эрденип туруп биринчи жолу атынан атап чакырдым. Козголбоду. Мага баарын билип, баарын туюп эле жаткансыды. Колум кийимин эле жакындаса, денем дүрт этет. Кубат деп дагы чакырдым. Бир кезде катуу түртүп жибердим. Бирок дале жата берди. Былк этип да койбойт. Жүзүнө карадым, кара көк. Анан эмне болгонумду билбейм. Ой келди эле бетин, маңдайын, көкүрөгүн колум менен бастым. Денеси жылымсык тартып муздап баратыптыр. Элди чакырдым. Доктордун өз аспаптары күзгүнүн суурмасында сакталарын билчүмүн. Деги бүтүн үйдү билип, тейлеп калгам. Анан ийне сайдым. Автордук баяндаманын аягы. Келин унчукпай калды. Элдин анда ууну ким берди деп таң калышкан артты. Жанараак келинди ээкке түртүп, корсоңдогон киши прокурордон бетер. Келин тамак жасагам, бирок тамагымды ичпей калды. Не баг эле ууланыптыр деп жатса, атайын сөзүнөн кармамак болуп минтип зекип сурады. Ага балким бирдеме ичирген чыгарсың, тез айт. Эсимде, ичиргем, суу куйгам оозуна, чай куйгам. Келин оюн айткычакты шашты. Чай ошо жерде, чыныда экен. Кармалдың шүмшүк, буйт койгусу бар. Прокурор, ошол жерде дейсиңби, кайсы жерде деп шаштырды. Ушул убакытта эл арасынан кобур-собур аралап, көбү артына кылчайышты. Анан прокурор, айыпталуучу да өйдө карашты. Эл экиге бөлүнүп, кең ачылган орто менен доктордун улуу баласы Бектен басып келатты. Ал же чуркап кете албай, же өтө акырын баспай, адамдарга тымызын көз чаптырып, жанагы инисине окшош эч нерсеге түшүнбөгөнү даана көрүнүп турду. Келиндин жанында Марат турат. Ал Бектенди көрө салып чуркап келип, кулагына бирдеме деп шыбырады. Кебетеси атасын ууланып калганын шыбырады окшойт. Дароо эле Бектендин колунан сумкасы жерге түшүп, өзү үйүн көздөй атырылды. Көп узабай мүдүрүлүп көмкөрөсүнөн жыгылды. Эл жапырт балага жүткүндү, бирөө көтөрүп ала койду. Баланын үнү каргылданып, буулугуп, сүйлөйүн деп сүйлөй албай энтикти. Анын өңү көк болуп чыкты. Бир адам суу үчүн үйгө чуркап, экинчи бирөө алдына отургузуп алаканы менен чеке башын басты. Бала көпкө чейин эсин жыйып сөзгө келе албады. Акырында гана жука тилинген көк алмадай жука эрдин күбүрөттү. Атам кайда? Доктурканада. Атаң эсен соо айланайын, айыгып кетет. Дарыны атама мен бергем да. Бала тишин кычыратып, кайыштай чоюлуп, көтөрүп турган адамдардын колунан жылбышып түшүп, атама барам деп келген жолу менен кайра жөнөдү.
Эл мындай күтүлбөгөн жерден болгон ачылууга айран таң. Келин дарыны мен бергем дегенди укканда деп бакырып жаздап жер таянып турду да тиги илки басып бараткан баланын артынан кошо жөнөдү. Адамдар тарай баштады. Кээ бирөөлөрү бала менен келиндин жолун жолдошту. Кууп жетишип балага ар кандай суроолорду бере башташты. Ошондо бала улам тыныгып атасына дарыны бергенине эмне себеп болгонун айта баштады. Баланын сыры. Атам бизди, Марат экөөбүздү жакшы көрүүчү, деп баштады бала сөзүн. Апаман да жакшы көрүүчү. Апам бейбаш кылганыбызда тил десе, атам болушуп сүйлөтчү эмес. Атам жокто уруп койчу. Өзгөчө мени. Чоңоюп калбадыңбы? Эсиңе келсең болот дечү. Менин ойногум эле келчү. Ошон үчүн атам дайым эле үйдө болуусун каалоочумун. Кийин атам эле калды. Биз жүдөй баштадык. Ошондо апамдын кадырын билдим. Атам кызматына жөнөйт. Үйгө келгенде биздин көңүлдү көтөрөт. Ачка өзү, бизден курсаңар токпу деп сурайт. Нан, чай сата келет. Ошондо мен атамды аядым. Ишинде тынбайт. Күнүгө операция жасап, үйгө келгенде бизге тамак камдашы керек. Жардамдашкым келди. Бирок атам мени аяды. Аяп жатканын көзүнөн эле билем. Мамилесинен дагы. Жомок айтып бизди уктатат. Өзү ардеме бирдемелери жасоого киришет. Бу каным эже келгенде тынчыгансыды. Ошентсе деле мурункусундай көп окуучу. Көпкө чейин иштейт. Уйкуну унутуп таштагандай такыр. Баары эле мени алакты кылды. Эс алсаң ата, уктасаң болот деп далай айттым. Такыр көнбөйт. Эмесе биз дагы уктабайбыз деп кежирлендик. Чын эле жатпай койдук. Маратты ошентели деп үйрөтүп койгом. Макул деп атам кошо жатат. Жомок айта баштады эле адатынча, укпай өзүң да уктагын дедик. Биз эмне десек атам макул. Чынында жатканы менен уктабайт. Көзүн жумганы менен ойго. Мен да көзүмдү жумуп уктагансып тыңшап жатам. Акырын кыймылдап баратса эле, гана уктаганың, алдай албайсың деп мен да уда баш көтөрөм. Эмесе өзүң уруксат бергин. Тигине Маратчылап уктай бер. Бир аз иштеп, ишимди бүтүрүп анан жатайын. Өзүң деле калыс болчу. Бүгүн бүтөр ишти эртеңкиге калтырган кантип жакшы болсун, чынбы? Чын, бирок атамын бир азы белгилүү да, бир аз эле деп коюп, өзү түнү бою отурат. Макул болбойм. Эмесе макул, туруп барып чечине баштайт. Дайыма жатар алдында суу ичет. Мени кээде ичесиңби деп чакырат. Экөөбүз тең ичебиз. Анан жатканыбызда оозу башымды ушалап, кыйт-кыйт деп күлдүрөт. Кантип эле уктап кеткенимди билбейм. Аба гана оор тартчу болду. Демим ичиме кысылып, үй жымжырт гана болуп калганын сезип жүрдүм. Эмне үчүн мындай? Аба мурун оор эмес эле го деп жүрдүм. Атаман да, эжемен да сурадым. Билишпейт экен. Бир күн атамдын амалын туюп калдым. Көрсө аз-аздан уктатчу дары берип жүрүптүр. Уурдап алдым дарысын. Чөнтөгүнө салып койгонун көргөм. Билип калабы дедим эле, мени алат деп ойлободо окшойт. Чөнтөк суурмаларды тинтип, издеп жатканда эшикке чыгып кеттим. Атам баары бир ичпейт эле. Мен болсом тик чийип, үстөлдүн жарыгында ишине түңүлгөн атама карап, сен элеби, эс алгың келбейт деп эптеп ыңгай издеп жүрдүм. Эң аягында бүгүн чай ичирип жатып, дарыны кошо чылап бергем. Көп бергем. Көпкө дейре уктасын деп.